Аксу районунун Кербен шаарындагы Хадия дүкөнүндө кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Тагдырдын капшабына кабылып, ата-энесинен ажыраган балдарга азык-түлүк, кийим-кечектен жардам көрсөтүлдү. Аксу районунун аймагындагы бардык айлык өкмөттөрүнөн келген балдарга камкордук кылынды. Айрымдары берген колго ыраазычылык айтып, өспүрүмдөрдүн көзү өткөн ата-энелерин эстеп жашагандар болду. Алган колдон берген кол жакшыраак дегендей, мындай иш жасагандар жараткандын назарында болору турган иш. Бүгүнкү кайрымдуулук кылып аткан ошо Гүлназа кызыбызга анын достору менен чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул айыл өкмөттөгү турмуштун ошо оош кыйышына кабылган балдарга өзүнүн аз да болсо жардам колун сунуп, кичине болсо да ушулардын көңүлүн көтөрүп, көңүлдөрүн толтурган кыздарга чоң рахмат. Кудай аларга элге бирди берсе, аларга миңди берсин. Алла ыраазы болсун дейт элек. Кербен шаардык кеңештин мурдагы депутаты Ишкер Масуда Рыспекова баш болгон кайрымдуу адамдар жана анын небереси Гүлназа курбулары менен каражат топтоп аталган иш-чараны уюштурушкан. Иш-чарага катышкандарга ун, май, шекер, күрүч, макарон, чай сыяктуу күнүмдүк турмушка керектелүүчү азык-түлүктөн сырткары жылуу кийимдерди тандап алууга мүмкүнчүлүк болду. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.